Assalamu алейкум. Эгерде ич катуудан толугу менен арыгыңыздар келсе, алдыда мен айта турган сунушту аткарып көрүңүздөр. Айтып кое турган нерсе бул маалымат мен үчүн дагы жаңылык. Эгерде буга чейин эле билгенде, буга чейин эле сиздерге айтмакмын. Бизге керек болгон жалгыз нерсе бул алма уксузу. Ушуну эле ар күнү ичип турсаңыздар, ич катуудан кутулуп кетесиздер. Демек, күндүн кайсы учурунда ичиңиздер маанилүү эмес. Бир стакан ысык болобу, муздак болобу сууга бир аш кашык алма уксузун кошуңуздар жана трубка аркылуу ичесиздер. Болбосо алма уксузу тиштин эмалын бир аз жабыркатып коюшу мүмкүн. Ошол максатта трубка аркылуу ичебиз. Анан алма уксузунун эмне пайдасы бар дешиңиздер мүмкүн. Бул копол кылып айтканда жоон ичегиде уктап жаткан микрофлораны ойготот. Ошонун негизинде алар активдүүрөөк иштеп калышат. Жана ошол себептүү ич катуу дагы жоюлат, организм дагы кубаттанат. Анткени микрофлора канчалык жакшы болсо, биздин иммунитетибиз дагы ошончолук бекем болот. Андыктан баарыңыздар үчүн жеткиликтүү эле болгон жана ошондой эле коопсуз болгон ушул сунушту аткарыңыздар. Маалыматты көбүрөөк адам билиш үчүн башкаларга дагы жөнөтүп коюңуздар.